Ассаламу алейкум. Жаңы жыл, жаңы чач, жаңы шляпа, жаңы образ. Улуттук телерадио берүү корпорациясында үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган түгөйлөр таймашы старт алды. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, түгөйлөр таймашын күтүп көргөн биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз кайрадан сиздердин астыңыздарга мыкты таймаштар менен, Санжар айткандай жапжаңы оюндарыбыз менен, жаңы образдар менен келип отурабыз. Бул түгөйлөр таймашы. Кыргызстандын 7 доонан келген эң мыкты түгөйлөр бир бөлмөлүү батирибизге жарышмакчы. Ал эми ким жеңүүчү болот? Мунун баарын сезондун аягында байкамакчыбыз. Бүгүнкү берүүбүздө дагы үлгүлүү, ынтымактуу сонун түгөйлөр сахна артында даяр болуп турушат. Сиздер менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Жарышсаңар жакшылыкта жарышкыла демекчи, жакшылык жарышы старт алды. Урматтуу көрүүчүлөр, 10 000 деген катталуучуларыбыздын арасынан бүгүнкү түгөйлөрдү тандап алдык. Көпчүлүктүн суроосу боюнча биздин катышуучуларды бүгүн атайын элеттен чакырдык. Анда эмесе биринчи түгөйлөрдү сиздер менен таанышканды турабыз. Алтынбек мырза менен Асел айымды тосуңуздар. Hoş geldiniz. Кандайсыз байка, жакшысызбы? Жакшы. Байкем катып шашып келди байкадыңыздар, Утам деп. Келип турула кенеден үйүңөн ачкычын берчи деп. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы Кудай. Каяктан келдиңиздер? Канттан. Канттан келдиңиздер. Ысык салам айтпаңыздар жакындарга. Эмне жумуш кыласыз Алтынбек байке? Мал менен. Ай, баракелде, жакшы келиңиз, сизди кармак коюнчу. Алтынбек байке. Өз бала кезим эстейм го. Жайлоого, алайда, бука жоготу бизде. Мал издеп, Кыйналып, аяка кетип калды деп. кыйкырып, Жеңесине жумуш кыласыз? Мен үйдө эле, үй кожо экенбиз. Үй Балдар кожо менен. экенсиз. Балдар менен. Ай, негизи эле үйдө деле оңой эмес. Канча баланын ата энесисиздер? Канча уул, канча кыз? 3 кыз эркек. Чогуу жашаганыңарга Салам. 11 жыл. 11 жыл болду. Биздин берүүбүздү буга чейин үйдө шернелер менен, достор менен көрүп, жарыштарды атайын ойноп көрдүңүздөрбү? Көрөбүз. Көрөбүз, постоянно көрүп. Калтырбай көрөбүз. Анткени бизге көп айтат да, ушу сиздин оюнуңарды биз атайын достор менен ойноп, үйдө дагы ынтымак болуп, маанайды көтөрүлүп атат депчи. Демек даярдык жакшы. Бияка келатканда эле кичине ойноп көрдүк. Кайсы оюндарды ойноп көрдүңөр? Тооргут. Топ өрүп Жакшы. Күзөр кытабыз. Мотем жан болуп калат да. Топту артка ыргытып көрдүңөрбү? Көрдүм да кайра түспү кыйшык. Болобу экен, окшошот экен. Анда бүгүнкү оюндарда бир байкап көрүңүздөр, даярдык жакшы экен, төрдөн орун алып бериңиздер. Ийгилик сиздерге. Алтынбек мырза менен Асел айымга таандаштык көргөзөм деп аттан келген Кыргыздын Берметинен келген конокторубуз бар. Тосолуңуздар, Асылбек жана Динара. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздар. Мен билишимче Асылбек мырза менен Динара айым атайын көлдөн келип биздин бүгүнкү таймашка катыша атышат. Тааныштыра кетиңиз, көлдүн кайсы жагынан келдиңиздер? Сыгөл областы Тоң району Баканбаев айылынан салам. Ката. Байкадыңыздар, Деги эле бүгүнкү жарышка даярдыктар кандай болду? Даярдык деле анчалык даярданган жокпуз. Келинчегим өзү бияка неметип коюптур, анан мен деле угуп алып. Келинчегим көп көрчү ушул передачаны, анан биз баралы деп, анан мен отказ кылган жокмун дейм. Келинчегим үчүн утуп келели, буйруган болот деп. Канча жыл болду чогулушкандарга? 7 жыл болду. Баракелде. 7 жылдан бери бул кишини угуп келатсыздар. Баш ийгемиз башынан. Жакшы. Деги эле акылдуу адам эртерээк ошону ойго жетет экен да. Анткени кулак мээ тынч. Бир аксакал айткандай, эркек деги эле анча-мынча майда чүйдө менен аралашпай, жалаң глобалдуу нерселер менен алек болуш керек. 50 жылдан бери кемпирим менен жашайм, бул күнгө чейин глобалдуу иш боло элек дейт. Жалаң майда чүйдөлөр менен эле атабыз деп коет. Биздин оюнубуз экөөңөр бири-бириңер жакшы түшүнгөнүңөрдү, экөөңөр ынтымагыңар бекем болсо, утканга көп мүмкүнчүлүк бар. Бирок силердин алдыда чыккан атаандаштарыңар 11 жыл болуптур чогулушканда. Силер жакшы аракет кылдыңыздар. Деги эле аял заты эркектердин мындай кемчилигин, алсыздыгын эң жакшы билген башка досу эмес, урук тууган эмес, керек болсо ата энесинен дагы келинчеги жакшы билет экен да. Анан ушул жолдошуңуздун Асылбек мырзанын бир мындай күчтүү жагы кайсы? Эрктүүлүгү. Анан сизге баш ийгендиги. Баш ийбейле. Камерага айтып коюн. Кайненем көрүп атат дейсиз.
Деги эле ардактуу мырзалар, мына ушундай биздин берүүбүзгө дагы катышам деп жеңелер көп айтканда жолдошу макул болбой атат деп көп коебуз. Мына ушул түгөйдөн үлгү алыңыздар. Балким жеңишке жетип, быйылкы баш байгебиз Батир сиздердик болуп калат. Кудайым буйрса. Немесе сиздерге ийгилик. Кийинки биздин оюнубуздун катышуучулары дагы Атайын ысык көл жергесинен келип отурушат. Аны эмесе сиздер менен таанышалы. Дастан мырза, Мерим айым, тосоңуздар. Хей! Ай баракелде, караңыздарчы, кандай мыкты, кандай даярдык жакшы болгон, формалар дагы бирдей экен. Советтер дары бүткөндөн кийин мындай Новорусский деген байлар бар эле, жалаң баркут кийингенчи. Королевский. Мына жакшы айтты. Сиздин идеяңыз окшойт, Кегатке королевский баркут менен кийип баралы. Кандайсыздар? Берметибиздин кайсы жагынан келдиңиздер? Скөл областының Аксу районунун Отрадный айылынан салам. Отрадный менен барган. Отрадныйны азыр баарысын алга отуруп алып, баары сиздерди көрүп аткан чыгар, Колдоп атышат баары. Ал эми Мерим айым, айтып кетсеңиз, биздин берүүбүздү мындай стандарт сыяктуу эле бүт эле биринчи жеңелер көрүп туруп, анан кийин мырзаларга айтчу эле. Бул үйлөрдө деле ушундай болдубу? Кантип макулдаттыңыз, келели, баралы, жарышалы деп? Бат эле макул болду. Бат эле макул болду. Жөн мен алып келдим өзүм. Болду. Мен ойлоп атпайм бул жакта тетрисинен болду окшойт деп. Өзүм алып келдим. Өзүңүз алып келдиңиз. Жакшы. Чогушканыңар канча болду? 11. 11 жыл. Не жумуш кыласыз? Азырынча убактылуу фирмада пока. Сиз не жумуш кыласыз жеңе? Швея. Ай баракелде, жакшы. Азыр демек мындай кыйын адам болуп аткандар, азыр швейный цехтер болуп атпайбы? Кутуп аткандар тиш докторлор, анан швейный цехте иштегендер да. Ошон үчүн сиз менен жакшылап таанышып алыш керек экен. Алдыгы моюнда илинип турган 1,5 килограмм алтында эле кеп бар. Өкөңүздөргө ийгилик. Көргөзүп атпайбы? Төрдөн орун алыңыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Баштайбыз. Браво! Сүйүктүү көрөрман, бүгүнкү берүүбүздө дагы адаттагыдай 4 оюн болмокчу. Биринчи жана соңку оюнубузда жалпысынан катышат. Жеңүүчү аталганга бирден упай тапшырабыз. Экинчи жарышыбыз жалаң айымдар үчүн, үчүнчү жарышыбыз жалаң мырзалар үчүн. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн дагы жеңүүчүсү ким боло турганын чогуу байкайбыз. Жеңүүчүбүз жарым финалдык таймашка дагы жолдомо алмакчы. Ал эми финалда ушул сезонубуздун жыйынтыгына жеткен жеңүүчү түгөйүбүзгө Дөөлөт курулуштан Эко Сити турак жайынан бир бөлмөлүү сонун ремонту менен үй беребиз. Да бир нерсени баса белгилеп айта кетейин деп атам. Дөөлөт курулуш болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биздин оюнга катышпай калгандарга болсо, 10 жылдык мындай бөлүп төлөө менен шарттар менен үйлөрдү куруп атышат. Алсаңыздар болот. Албетте эле, бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы конкурсундагы шарттарын түшүндүрүп өтөлөм. Бул берүүбүздө дагы эң мыкты шамдагай түгөйлөрдү тандап алалы. Биринчи оюнда менин шарым аман калды деген оюн. Ар бир катышуучубуздун 2 бутуна тең бирден шарик байлайбыз. 3-2-1 деп туруп стартты басканда баары өзүнүн шарын сактап калууга аракеттенет дагы, коңшунун шарын жарганга аракеттенүү абзел. Ал эми эң акырында кимдин бутунда 1 же 2 шар бүтүн калса, ошол түгөйгө, ошол үй бүлөгө алгачкы упайды тапшырмакчыбыз. Андыктан биринчи берүүнү баштайлы. Баарыңыздар ийгилик Улуттук телерадио корпорациясында. Түгөйлөр таймашы биринчи оюн баштады. Шопоков Эко Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул түгөйлөр таймашы биринчи оюнубузду баштайлы деп турабыз. Кимдин шары аягына чейин аман калса, ошол түгөй бир упайды алмакчы. Биздин катышуучулар даяр. Бир жакын келип бериңиздер биздин жаныбызга. Жакшы. Анда эмесе мындай жайылып турабыз. Баарыбыз чыктык, даяр болдук. Шарттар түшүнүктүү. Чукулураак келиңиз. Эң акырында кимдин бир жок дегенде бир шары кайсы түгөйдө калса, ошол түгөйгө бир упай тапшырабыз. Сиздерге ийгилик. Анда эмесе мына чыныгы ынтымактын жарышын көргөзүп бериңиздер бири-бириңиздер менен. Сүйүктүү теле көрүүчүм, даярсыздарбы? Биз даярбыз. Студиябызда конокто даярбыз. Бир кол чапаңыздарчы гана. Чогуу санайбыз. 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Бири-бирине эрткен жарасыңар. Мәссага мына битва. Бери, орто, алыс кетмей жок. Ошондо аялдар өзүнчө күйөөлөрүн чоң калды. Мынасыга. Кимде шаар калбай калса, ал оюндан чыгат. Сиз келиңиз, отуруп туруңуз. Сизде бирөө эле калды. Чукулураак келет. Месага. Өкөлөп атат, бул жакта өкөлөп атат. Алыс кетпегиле. Алыс кетпегиле. Сиз качып жүрөсүз го. Башка бирөөгө дагы чабыл жазаңыз. Силер мындай өкөлөп атат. Тактика колдонобуз, тактика. Бол, алыс кетпейбиз. Мына ортого айтып бериңиздер. Тактика колдонсоңор да болот да, мына экөөңөр эки жактан чыгып. Көз алаксытып туруп, аял баса калып дегендей. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын биринчи бөлүгүбүздүн жарышын кызуу көрүп турган болот аткан кези. Байке! Отуруп турмуз. Бул түгөй кетти. Кана. Sen kıyasın Düşböyle. Ökülüp atat деп коюңуз. Биrbirinize жакын туруңуздар. Аябай алыс качпаңыз. Экекиден калды. Эки түгөйдө тең бири-биринен шаар калды. Жок калып бардым. Моодун жери. Сиздики желчип, жел акырына чейин чыгып кетсең утулуп каласыз. Не кылайын? Басыңыз, ойнобуз, эртерээк ойноп көрсө. Демек басып атканда бир акырынан жели чыгып баштады сиздики. Буттун зоргон жокпу? Жок. Өкөлөп кетсеңер болот, Моону үйлөш керек болуп калды. Демек бирөө акырын буту менен тийгенде үзүлүп жели чыга баштады сиздики. Акырына чейин жел чыгып кетсе утуласыз. Кысымда кечип кой. Моон жери. Сиздики жеңе чыгып кетти. Сиз оюндан чыктыңыз. Сиз оюндан чыгып калдыңыз. Кана, эми өкөлөгүлөр. Кана, королевский баркут үй бүлөсү калды. Булардын Булар катты экен. Ассалам алейкум. Байкең, биздин берүүбүздүн жеки жаны болдуңуз. Рахмат. Өкмөр элеч. Колуңарды карамак. булардын Азаматсыңар. жана башында келген эле башкача болчу да, сиздердин үй бүлөнчү. Мен эжекем деген бакыт кулай түтпөңүз деген. Бул жактан жакшы болду. Азыркы сезимдериңизди айтып келиңиздерчи, кандай болду сезимдер? Талкунда атасың да кана. Толкундар атат, бияк чыгып кетели деп. Сиздерге ийгилик, сиздерди коттуктайбыз. Биринчи жарышыбыздын биринчи упайы Дастан мырза менен Мээрим айымга берилди. Браво! Биздин көрүүчүлөрүбүзгө эскертип кетели деп атабыз. Жана жели чыгып калган шаарга деген буту тийген үчүн ошон үчүн жели чыгып калды.
бар жаштакка байланган, демек бир жагынан тийип, бир жагынан бир аз тартылып жери чыгып кетти. Эми албетте эле бул бир гана башталгыч болуп турат. Алдыда дагы 3 жарышыбыз бар. Сиздер менен биз түгөйлөр таймашын улантабыз. Биз менен болуңуздар. Бир гол чаап коюңуздар. Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган түгөйлөр таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко-Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин барын көрүңүздөр, дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи оюнубузду баштайлы деп турабыз. Азыр болсо биз бул тарапка айымдарды чакырабыз. Чакырардын алдында эскертип коелу, кыш мезгили, мына кар ташы. Биз азыр кар ташыгандын кичинекей версиясын ойлоп таптык. Азыр мырзалар кандай кар ташыйт, сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Айымдар, келиңиздер. Бер жага туруңуздар жеңелер. Мындайынан. Кээде айтып коет го, мына эркектер аялдардын жумушуна деле мурдун тыга берет депчи. Биз азыр ошол сиздердин жолдошуңуздарды аялдардын жумушуна мурдун тыктырабыз. Бул жакта кебездер турат, байкадыңыздар, Кебездер тоголоктулган, кадимкидей эле кебез, куп-курук. Ал эми бул жакта мына каймак. Кадимки эле тортторго колдонгон каймак. Муну биз сиздерге сыгып беребиз. Мындайдан топ болуп турат. Сиздердин жолдошуңуздар 2 мүнөттүн ичинде келип, биринчиден бул каймакка мурдун тийгизип, кебезге чаптап туруп, анан келгенден колду колдонбой жок деп туруп тышташ керек. 2 мүнөттүн ичинде эң көп кебез ташыган мырза утат. Сүйлөштүкпү? Азыр сиздер ошого айтасыздар, менин жолдошум мынча ыргытат депчи. Шарты дагы бир жолу эске түшүп кетели. Ким даана так өзүн айткан кебезди жолдошу аткарса, жана калгандары андан ашып кетпесе, анда утат. Ал эми эч ким өзүнүн жубайы айткан санга жетпей калса, же баары ашып кетсе, анда эң көп утат. Сүйлөштүк, түшүнүктүү болду окшойт. Сиздер туура так айтышыңыздар керек. 2 мүнөттө менин жолдошум мынча кебезди ташып салат деп. Бирден алат. Бул жарапка чогултабыз. Бул жерден алып туруп, бир жерге кийинки столго алып барып туруп, анан таштайт да. 2 мүнөт. Сизден баштай берели, Асилайым. 20 кебез. 20 кебезди ташыйт. Жакшы? Динарайым. 10. Мээрим айым, мени караңыз, ал жакка карамай жок. Сиз канчаны айтасыз? Мээрим айым 13. 13. Өзгөртсөңүз болот. 12 дейинчи. Бирок бизде 2 мүнөт бар, эстеп коелу, 120 секунд. 15. Эскертип коелу, кимдики баарынан көп болсо, баардыгы тең, сиздики 13, сиздики 10, сиздики 15 болуп калса, анда 15 кылгандар утуп кетет. Анда эмесе акыркы сан ошо ойдон калдык. Аселайым 15, Динарайым 10, 13. Динара 13. Мээрим. Мээрим 13, Динара 10. Всё, сүйлөштүк. Анда эмесе биздин шарт боюнча эң аз айткан баштайт, эң көптөр эң акырында болот. Азыр ошондо Динара айым айткандай Асылбек мырза аракеттенип көрөт, андан соң Мээрим айткандай Дастан мырза аракеттенип көрөт, эң акырында Алтынбек мырза аракеттенип көрөт. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Азыр биз сиздерди ордуңуздарга Мээрим айым, Аселайым эс алып туруңуздар. Динара айым үй бүлөсү менен бер жакка чыксын. Бир гол чаап коюңуз. Сүйүктүү көрөрман, анда эмесе мына экинчи жарышыбызды баштап атабыз. Биринчи түгөй стартта турат. Динара айым, менин жолдошум Асылбек оңой эле мурду менен 10ду ташып коет деген, ошону чогуу байкайбыз. Мына колубузда каймак даяр. Урмат, каймак тоюп берет дагы 2 мүнөттү баштамакчыбыз. Сиздер даярсыздарбы? Көрөрмандар даярбы? Ийгилик каалайбыз. Гана бир гол чаап коюңуздар. Жакшылап даярданыңыз, мурдуңуз менен гана ташыйсыз, болгон 2 мүнөт убактыңыз бар. Барыңыз бирге санайбыз. 3, 2, 1, баштадык. Малчы. Давай. Ыргыт. Жерге түшкөн эсептелди? Бияка түшсө эле болду. Асыл. Давай.
Böyle mal olsun ama yoktu. Asıl. Oo. 4. Oy, yoldan düşüp kalgan. Asıl mal olsun. Bayka stoqtur öyle taşıyız koy ya. 6 oldu. 6. Oysa eko gelet at. 7, 8. Buna bak. Ay bırak geldi. Mal olup gitti. On oldu. Vaqt bütkücük taşıyıveresizler, vaqt bütkücük taşıyıveresizler. Çotan bayka жақшылы. Жақсы дейсің. Алақсытмай жоқ. Алақсыты. Çoqыңыз байка, çoqыңыз. Стоп. Қана. Ой, байкем. Қиын қорос семіз болбойт дегенде. Қиын тұрмас. Қана санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, qol çavlar. Дастан байкем. Кемінде 13. Кемінде. Қолдан келсе 33. Құдайым мұрдыңызға күш берсін. Мақұл ба? Сіз де жақсылап үйретіп тұрыңыз. Ашқа қалған тоқ, жем жоқ қоғанда жоқ тұстаңыз. Сөйлештік бі? Дайырыс бі, көрмандар, телегөршілер дайырыс бі? Дастан ерім. 3, 2, 1, кет! Осқа тіштеген болбайды, осқа тіштеген болбайды. Тіштебеңіз бәке? Жоқ, тіштебеңіз. Ол тіштебелік. Мұрын менен ғана. Мен өзім бияқта. 1, 2. Мұрын менен аласыз, мұрын менен. Мала. Мұрды менен. О, шындай. Көрінбей қалып тұрсың. Шындай. Ей, dur. Үйлейбіз, үйлеп пішіреміз, үйлеп. Үйлеп пішіріш керек, үйлеп. Жақын сүт көбейді. Сөйлеш керек. О. Нелі үшін мен? Давай. Байка, тіштеген болбайды. Көрі. Ой, мұнда. Крем түшті. Мұрды менен өзі жақын оқшетті. Шындай. Не деген сөз, мұрдың мен озың жақын оқшайды. Біреудің мұрды мен озы алыс болшы өлі, Мен мұрдың мен шықанағым бар да. Саперниктер жақын оқшайды. Қарап атауыз. Сіз жақсылап айтып тұрыңыз. Дейін. Пойдем. Домды қойш. Квартираға сал. Стоп. Келіңіз байке. Емедейін мұнан кемен сізді. Мұрды мен озы жақын байке дейін. Біз бұл жаққа арчып салғанды мұны санабайлы қойалы. Санабайыз, қалғандары санайыз. 1, Жарым санап қойса. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Алчалар. Бүгүнкү берүүбүз дегеле өзгөчө кызыктуу болуп атат. Мыкты түгөйлөр келди, колдоочулар келди. Мына бул түгөйдүн туураак айтканда Алтынбек байкемдин неберелери дагы келген окшойт. Бул жакка чоң ата деп колдоп атышат. Эми өзүңүздөр байкагандай эле бизде эч кандай мындай салмак чектөөбүз жок, жаш чектөөбүз жок. Эң эле бир эле талабыбыз бар. Ынтымактуу, мыкты, бири-бирин жакшы түшүнгөн түгөйлөр болсо эле биздин берүүбүзгө туура келет. Анда эмесе сиздерге ийгилик каалайбыз. Булар 15 деген. Бирок азыр элдер 15тен 17ден ашып кетишти. Сиздерге кандай болот? Чогуу байкайбыз. Эгер ашып кетсеңиздер, анда бир упай сиздердики болот. Байка жакшы элеби? Манай жакшы элеби? Жакшы эле. Мурун чоң элеби? Барыс чогуу санайбыз. 3, 2, 1, баштадык. О, байка жаман аккуратный. Байке хирург окшойт. Карачы. Жакшы. Карамдай. Экиден деле жабыштырып. Экиден жабыштырып. Бар, сал башканы кат. Жакшы эле. Бул тарапка келсе болот эсептелин. Böyle malçı. Түсүндүр салайсың. Üyle. İyi oldu, üyle. Sağ. Асел жегем абьюзер турбайбы? Oldu, batta değil. Tık başını. Tık başını. Oldu. Байка жаман оптом жүргөн байка окшойсуң. Бол, чурка. Мал чарба менен иш кылган байкем. Байкадыңыздар. Койду миңден айдайт, топозду 10 миңден айдайт. Üyle. Bol. Гебездерди дагы ондон чаптайт. Böyle mal olsam iyi. Çurka. Çurka. Üyle katı. İyi, oldu. Jerige çıkın. Oldu. Bol gelin. Az kaldı, vaqt az kaldı. Başım battı. Bol. İyi. Гебез токтоп коебуз. Hop. Çurka. Vay. Токтоңуз. Ушул бойдон токтоп туруңуз. Алдыга экөө ачык жол калды. Аны ала кетиңиз. Чогуу санайлы гана кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Мәссаға! Жана сиз башын мындай сал ийбегенде утулуп калмаксыңар да. Байка жакшы элеби? Жакшы. Сиздики байка мен аябай сизди көрүп мындай бор морду да. Аялыңыз аябай сизди коркутат экен, Эй, мурдуңду тык, тиңдагы. Бетти эле тамаша. Сон ынтымактуу баракелде түгөйлөр экенсиздер, үй бүлө экенсиздер. Бул жарышыбыздын упайы сиздерге кетти. Анда эмесе биз сиздерди куттуктайбыз. Бир упай бар сиздерде. Бир упай. Браво! Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип бире алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет.
Mini Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Мынакей, эми айымдардын жарышына да келип жеттик. Албетте эле мырзалар айымдардын жумушуна колубуз келбейт. Бул ачык нерсе. Ал эми айымдар мырзалардын жумуштарын, спорт маселелерин көбүн оңой эле аткарып коет. Ошону дагы азыр баарыбыз чогуу байкайбыз. Биз азыр бул тарапка мырзаларды чакырабыз. Алар менен содалашабыз дагы. Снайпер футбол деген айымдар үчүн даярдаган оюнубузду даярдап койдук. Бул тарапта байкадыңыздар, 5 чытыкчабыз бар. 9-9, 3-3, 6. 5 топ. Ар бир айым 5 аракет болот, 5 топ тебет. Максималдуу түрдө 5 отең 9 дырага кирсе, демек 45 упай. Ал эми 5 отең 3-ө кирип кетсе, бул 15 упай. Балким 0 болуп калат. Ал эми мырзалар ошол 0дөн 45ке чейин азыр сан айтышмакчы. Андыктан мен мырзаларды жаныбызга чакырам. Байкелер, жигиттер, келиңиздер. Келиңиздер. Чукулураак келиңиздер. Дегелечи, Алтынбек байкем. Жеңебиз спорттон кандай? Спортко жок. Спортко жок. Сиз даана билесизби спортко жок болгонун? Же мындай кызыккан эмессизби? Жок, даана билем спортко жок. Башынан эле жокпу? Топ тееп көргөнбүз. Анда азыр кызыктуу болот экен да. Биринчи жолу топ тееп көрөт. Жакшы. Сиздикичи? Биздики билбейсиз, эми мурун жаш кезинде ойночу эмес, азыр үйлөнгөнү көрө элекпиз да биз деле. Может, жаш кезинде ойноп жүргөн. Мурдачы. Бирок сурагандагы эмессиз. Сураган деле эмес, мен волейбол ойночумун дечи да. Волейбол? Бирок эми азыр жок. Азыр ойнайсызбы жеңе? Ойнобой калдыңыз беле? Убакыт жокму, ондан каятан бошойм деп койбойсузбу? Может, үйдөн ойнойсуңар өзүңөрчү? Үйдөн деле убакыт жок. Күндө жумуш мененки. Кечинде келип балдар менен алек, балдар менен. Жеңем кайдан топ ойномок эле. Аяк очерет жетпей калат да. Балдар менен ойноп, очерет жетпей калат абы. Эми ошон үчүн биздин берүүбүз жакшы да, очерет жеңелерге дагы көңүл бурдуп ойнотолду деп атасыз силерди. Дастан мырза. Силер тарапта кандай? Реалдан Барсага жагылып отурулуп келди. Күбөлөр жакшы да. Жаңы эле биз шарттарын түшүндүрүп атсак байкап калдык. Жеңемдин акырын баш бармагын кармап, биягына тебейсиң, мындай кылсаң айланып кетет деп ыйкмаларын айтып аттыңыз окшойт. Девятка атат. Жакшы. Анда содалашууну баштайлы. Болгон 2 мүнөт убакыт беребиз. 2 мүнөт убакыттын ичинде сиздер айтышыңыздар керек. Менин жубайым мынча упай топтойт деп. 2 мүнөттүн ичинде мына 5 топ. 3 метр аралык коюп беребиз. Анчалык эле алыс эмес, пенальтидегидей 5, 7, 11 метр эмес. 3 метрге коебуз. Эми жеңелерди көп кыйнабайын деп атабыз. Упайларды баштайлы. Алтынбек байкем, сиз сүйлөп баштаңыз. 15. Асылбек байкем. 3 метр аралыктан тебебиз. 9 элеби? Эми буйруганда. Бар буйруктан да. Жакшы, Дастан байкем. 6. Реалист болоюн дедиңиз, э? Жаңы эле Реал ман Барсадан келди деп оттук эле го. Новичок да. Өзгөрсөң болобу? Болот. 9. Өзү 5 топ болсо. 9. 5 жолу тебет. Ошондо Алтынбек байкем 9. Биздикин 6 кылып коелучу. Асылбек байке 6. Дастан байке. 6 эле ойдон таксаңдар жок экен да бакта. Такса, мурунку эле 6 ойдон эле кала берсин. 6 ойдон калсын. 9, 6. Анда эмесе Алтынбек мырза, сиз эс алып туруңуз. Бул жакта Асылбек Динарай менен 6 болду, Дастан Мерим 6 экөө тең чикилдеше коелу. Өкөңүздөр. Асылбек Дастан ким биринчи? Уткан эс алат. Энна 1, 2, 3кө. 1, 2, 3. Жок, кечирээк болуп калды. Тең кылыңыздар. 1, 2, 3.
Ким утту? Сиз эс алып туруңуз. Сиз эс алып турасыз. Сиздин үй бүлөңүз баштайт. Снайпер футбол. Ар бир түгөйдө 5тен мүмкүнчүлүк, 5 топ. Мырзалар ыкмаларын айтып, топту коюп берип, азыр мындай теп, мындай артка 2 кадам анан теп деп айтып турат. Биз байкайбыз. Эң негизгиси бул жакта шашуу эмес, бул жакта мергендик. Снайпер болуңуздар. Көз катар мергендик, Макулбу? Эми бул жакта айтты эле, Улбек байкем, биз спорттон жокпуз деп. Бирок баягыдан бери бир нерселерди айтып атат. Бир ыкмаларын айтып берип атат жеңебизге. Кандай болуп атат аярыкта? Сезимдер кандай жеңе? Жакшы. Теп көрдүк, акыркы жолу качан топ тептиңиз? Мындай эстеп көрсөңүз? Өмүрүмдө топ теп элекмин. Бир 5 жашында 7 жыл мурун окуп жүргөндө тепсем керек. Жакшы. Анда эми ошол кезде бир эске салалы. Кана биз даяр болсок, көрөрмандар даярбызбы? Барыс бирге. Булар 6 упайга аракеттенишет. Кеттик. 3, 2, 1. Баштадык. Сиз шашпай айтып берип турсаңыз болот, шашпай мындай. Мээлеп. Жыл. Түз. Азыр кандай кыласыз ушунда? Артка Акырын кетирип эле атам. Мындай. Өйдө көтөрүпсең илип бо, өйдө илип депсең өйдө. Мындай Нучу менен. көрүп алдыңыз, Көрүп алдыңыз, Кайсыга? Ой, өйдө илип деп дебедим. Биринчи топ кетти. Биринчи попытка. Өйдө көтөрүп депсең өйдө. Кылынбайт экен. Кылынат. Бутты өйдө силксең өйдө. Эме, шашпай. Токтой. Шашпай мээлеп алсаңыз болот. Сиз болсо мындай чийип берип, траекториясын бул жагына киргиз, бул жагына деп. Этегине тепсең, үчтү көздө эле тепчи. Өйдө мен үчтү көздө, могу үчтү көздө тепсең, арыраак жылап мындай. Андай тошого тепти. Месага! Кичине. Кичине бираз бур. Бираз. Эй, дыртак. Буйруган отты. Давай. Ай! Өйдө көтөрүп теп бираз. Өйдө кылсам деле бул топ өйдөлөнбөйт. Өйдөлөнөт. Үчүнчүңүз кетти, сизде болгон 2 эле тобуңуз калды, Сиз жакшылап караңыз. Опытныйлар эле тепет. Опытныйлар өйдөрүп теп мындай. Буту жер менен келип көтөрүлүп өйдөлсең. Ой. Мон 6га киргизе теп эми. 6га. Уят кылбай. Жок дегенде 3 упай алсаңар деле болот. Могу эле топ калды да. Ушул эле калды. Жанагы футболдо көрдүңөр беле, мынтип акыркы топту мындай пенальти теберде барып карап, топту жакшылап, жерге коюп. Ай. Ошону менен сүйүктүү телекөрүүчүм, Асылбек Динара 6 упай болот деди эле, бирок тилекке каршы 0 упай болду. Мындай кылалы. Асылбек байкем, азыр эми отургула дагы, Кудай калгандардын баардыгы 0 болуп калсын деп. Тилеп отуруп тургула. Бир гол чабалар. 3, 2, 1, снайпер футбол баштады. Илип туруп эле кырсаң 6 прямой. Девятка бердим эле. Сиздики 20 болуп кетейин деп өтү. Настройкалап койчу жа. Жакшылап настройкалаңыз. Девятка ойдон. Жакшылап настройкалаңыз, жакшылап үйрөтүңүз, убактыңыз келен. Билип атасың. Только мындай эле илип туруп эле. Мына 3 жакыныраак болбосо 3тү деле көрсөңөр болот. Сол топ көтөрүп. Илип туруп эле кылсаң. Шашпай. Чөп койсоң деле болот. Ай, Кичине калды эле. 3-чү топту баштайлы. тез көрчү. Өтө эле катуу тепти, азыр эле кылсаң. Катуураак айтып түшүндүрүңүзчү. Не дедиңиз? Да 3 топ бар сиздерде, муну менен кошкондо. Кусур. Арттагылар аябай кирбей калса экен деп атат окшойт, Кичине өйдөрөп кетсеңиз, дана өзүнө кирмек экен да. Алтыга эле киргизип койчу, кырып эле болду. Оюн бүттү.
азыркыдан өйдүрүп кичине каптым. 25 болуп кетти. 25 болуп кетти. Маяка коюш керек болчу окшойт. Иә. Маяка коюш керек болчу окшойт. Чоң. Акыркы топ. Мына бул тоскоолдук кылбаш үчүн муну алып коеюн. Бул 3-тү көрсөңүз болот. Бул 6-ны көрсөңүз болот. Жакыныраак десеңиз буну көрсөңүз болот. Эч упай жок калгандан көрө ушуну көрүш керек. Браво! Колчаулар, колчаулар! Адата меним 0 упай! Рахмат сиздерге. Аз эс алып туруңуздар. Андемесе 3, 2, 1 баштадык. Түзүрөк. Көтөрүп койсоң. Биринчи топ. Акырын мындай бутун такап тур. Ой. Ай, 9 болуп калайын деди да аз жерден. 3 топ калды. Шашпай мындай чене болуңуз, убактыңыз бар. Шашылыш жок. Маңга. Мындай түйүс карасың. Ылдый кызман. Дагы 3 тобуңуз бар. Акыркы топ. Дагы бирөө бар. Токтойн ылдыйра. Акыркысы. Бутунду такасың. Көтөрүлөт. Азыр мындай кылалы. Келиңиздер, эми албетте эле футболдо кыйратып эркектер деле жакшы тебе албайт. Жеңелерибизди көп, эч ким тебе албай калды деген жок. Биз азыр мындай кылабыз. Эч ким бут менен тебе алган жок. Азыр бул жакта волейбол ойногондор да бар экен. Бир сырадан кайра баштан чакырабыз. Эми бул сапар 5 жолдон колуңар менен ыргытасыңар. Ошондой эле эң көп упай салган түгөйдү чакырабыз, макул? Азыр эс алып туруңуздар. Биз жаныбызга Асылбек менен Динараны чакыралы. Келиңиздер. Асылбек, Динара. Аралыкты узартып коелу. 5 метр кылып коелу. 5 метр косуп коелу. Бул жактан. 2, 3, 4, Алыстайбызбы? Ушул жактан. Эми кол менен эле атып, колдон келишинче канча киргизиш керек. Макулбу? Футбол болбой калды. Футбол бизге окшошпой калды. Эми волейболду кылып көрөлү. Анткени футбол жаккан жок бизге. 9-га. Кеттик. Динарайым. Биринчи чабуул, кеттик. Аракеттенебиз. Упайларды жанагындай эле саналат. Даярданыңыз. Кол чаап коелу гана. Ой! Ишине катты койсун. Айткан ой экен болгон каталы. Тет 9га кетпей. Беш жаша 9га экөөнү майлап көрөм. Моягына. Ойсун. Улам бир жерде. 3-чү топ. Бир жерге неме түзөсөң болот да. Улам бир жерге секиресиң, колуң андай жерге кетет. Бир жытты айтты жолдошуңуз. Бир эле точканы менен ошол аракет этсеңиз жакшыраак болчу дейт. 9-га салсың. Мел алты калды сал. Бура койдур. 3-чү топ кетип атат. 9 көйдүн биракта. Тогуз салсың. Кол түздөлдү, ошондой шашпа. Жакшылап караңыз. Шашпа. Жакшылап караңыз. Сиз үйрөтүңүзчү. Азыркындай шашпа. 9 бар. Шашпа. Артта немелер бар. Кыйындар бар. Жана 5-чи топ, акыркы топ. Азырынча 9 упайыңыздар бар.
9 жаман эмес Жаман эмес. Кол чабуулар. 3 2 1 ийгилик. Дастан берем. Каршылаштарыңыздарда 9 упай бар. Биринчи топ кетти. Сонда тұрып чапсаңыз болады. Мен қандай чабасың? Мені чапқандай эле дейсіз. Ой. Тоғызды мейлеп атабыз. Ошол правый части деме. Тоо ойноп, үй тоосап отурган болуп жакшылап аракеттениңиздер. Колум кичинекей болот деп окшойт менин башы эле. Элестеткиле, азыр бир тоғуңуз кирип кетсе, утуп кетсеңер, ремонт менен квартира алып каласыңар. Элестетип туруп жакшылап. Шашпай күчтөн түрлүү мындай колуң сузуу урылса направление. Биздики стабильно. Силерге кереги жок окшойт батирдин. Сизге эле кереги окшойт. Кана, акыркы топ. Акыркы аракет. Ошо менен сиздерди кол чабуу узатып коелу ордуңуздарга. Ыргытабыз. Бат-баттан ыргытабыз. 1 2 3 кеттик. Опа. Шашпа. Түздөп. Жакшылап ойлонуңуз. Караңыз. Мындай берек тур. Шашпа. Ой. Акын, шашпай өзүң мындай. Азырынча 9 балл. 9 упай. Акын, алты картеле тиякарлы. Акыркы топ. Кичине калды, көрдүңүз, кичине калды. Эгерде бул тоғуңуз кирип кетсе, силерде дагы бир упай болот. Шашпа, акын. Түздөп, карап. Ай. 9. Албетте, бизде эч кандай чектөө жок. Эки түгөй тең болду. Экөөнө тең бирден упай беребиз. Алтынбек Асель 1 упай, жана Асылбек Динара 1 упай. Азырынча 3 жарыштын жыйынтыгында Дастан Меримде 1 упай, Асылбек Динарда 1 упай, ал эми Алтынбек Аселдин үй бүлөсүндө 2 упай. Алдыда 4-чү чечүүчү оюн калды. 4-чү оюнда 3 упайдын тагдырын чечебиз. Демек, азырынча эч нерсе чечиле элек. Баарыңыздарга чейин акырына чейин мүмкүнчүлүк бар. Орунга отуруп туруңуздар. Биз алдында 4-чү оюнду баштайбыз. Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таймашыбыздын 4-чү оюнуна келип отурабыз. Оюнубуздун аталышы Жаным жүрүчү сүзөбүз деп аталат. Биз атайын түгөйлөргө мына ушул кайыкты даярдап койдук. Оюндун шартын түшүндүрөбүз. Өзүңүздөр байкагандай эле тактайдан жасалган кайыгыбыз, суу жок жерде сүзө турган кайык. Ылдый жагында суунун ордуна дөңгөлөктүн ролун аткара турган тактайларыбыз бар. Алар топтогулук, алар жерге тизип беребиз. Анын үстүнө тактай коюлат. Түгөйлөр эки тарапты карап чөгөлөп отурушат. Алдынан сүзүп баргыча артындагы жыгачты алдына коюп кете бериш керек. Бул кызыл конустан тиги кызыл конуска эң биринчи өтүп кетиш керек. Кыска секундада өткөн түгөйгө 3 упай тапшырылат. Ал эми түгөйлөр таймашынын чечүүчү оюнуна кош келиңиздер деп туруп, биз баштамакчыбыз. Бир кол чаап коюңуздар. Сиздердин назарыңыздар азыр биз биринчини коюп берели. Байкадыңыздар, түптөз. Түгөйлөр
Бул жакта кылдаттык менен мамиле кылыңыздар. Эгерде кетип баратып ушул жактан тактайыңыздардан кулап түшүп кетсеңиздер, аны ошол жактан туруп кайра түздөп кайра убактыңыздар коротосуздар. Кайра келип, кайра кетиш керек болуп калат. Муну көтөрөлү биринчи урмат. Кана эмесе Түп-түз кылып коюп беребиз. Шартыбыз боюнча упайы аз болгон түгөй баштайт, упайы көп болгондор эс алып турат. Бизде азыр 2 түгөйдө бирден упай бар, бир түгөйүбүздө 2 упай бар демек. Түгөй азырактар азыр чикилдешиңиздер дагы ким биринчи баштайт, ошону чогуу тандамакчыбыз. Бир кол чайып коюңуздар. Кана келиңиздер. Ким биринчи оюнду баштайт? Жана дагы силер калып калгансыңар, Азыр дагы кайра баштадык. 3, 2, 1. Яшага. Эс алып туруңуз. Сиз эс алып туруңуз. Өкөңөр. Сиздер баштайсыздар. Муна атайын сиздерди ысык көлдөн келет деп кайык даярдап койдук эле. Көнүмүз шатат болсун деп мемеде кой туруңуз, баштабай туруңуз, кой туруңуз. Асылбек, Динара, кайыгыңар даярбы? Сүзгөндү билесиңерби? Билебиз. Эгерде чөгүп баратсаңар, "Помогите!" деп кыйкыргыла. Биз чуркап бара калабыз. Даяр болсо, 3, 2, 1, кет. Баштадык. Тактай чыкпай атат. Атасаңыз. Бол. Отур кирбей. Ой. Кирсим. Кел. Башка жакка бурулуп баратат, силер ойлагыла, башка жакка. Ой. Кой түрттүм. Күндө 4 жаша чыгартпайбы? Бирден. Сиз дөңгөлөктүн баарын жыйнап алган турбайсызбы? Бербейсизби бат-баттан бирден. Силер тиги караколду көздөй сүзүп баратасыңар, ойлагыла. Нары бургула, тоң жакты көздөй бургула. Келе бирден берчи. Колдоочулар барбы? Колдоочулар. Кайыгыңардын арты мына биздин ченден өтүп кетиш керек. Карма. Арт тарап өтүп кеткен, чеңе тарап өтүп кетиш керек. Асыл кармасың. Жерге түшүп калбагыла. Ой, Улап кетпегиле. Аз калды. Кичине айдап кой. Стоп! 1 минут 11 секунд. Браво! Дастан Эрим. Мына. Сиздер эми ак сууну көздөй сүзүп өткөнсүздөр буюрса. Мына Кайык даяр, келиңиздер, отуруңуздар. Өзүңүз алыңыз капитандын ролун. даярбызбы? Сиз даярсызбы? Бул кайыктын урааны эмне? Айымгы 5-5. Айымгы 5-5 алга дейт. Анда эмесе биз сиздерди бүгүн сизди колдоп ким келди? Бага туугандар, түгөйлөр бар окшойт. Колдоочулар бир кол чайып коюңуздарчы кана. Көрмандар. Кеттик, Дастан Эрим. 3, 2, 1, баштадык. Айдаңыз кайыгыңызды. Сиз тиги түндүк жак менен бурдуңуз окшойт, жана түштүк жак менен кетип аттык эле. Иши кылып кайыгыңар жолдон кулап кетпесин. Кулап кетсе кайра башынан башташ керек болуп калат. Өтөлөк. Өтөлөк. Стоп. Жакшы. Келиңиздерчи. Канча болду да ойлойсуздар, мен азыр айтпай турайын сиздерге. 47 секунд. Ооба оор экен. Ким оор экен? Билбей жүрдүңүз беле бул күнгө чейин. Бул жакта деген мындай дух оор болот атпайбы эң негизгичи. Жеңе жакындады. Байкем 47 секунд дейт, кой десе болбой. 1 минут 1 секунд. Кол чабуулар. Аябай жакшы. Мурункулардан 10 секундка эртерээк келдиңиздер. Ол жеңил болгондо атылып өтпөп.
Алтынбек байке селайым, сіздерге ийгилик. Қана чоғы санайыз. 3, 2, 1. Баштадық. Ой. Айдаңыз. Ой, тегін ұнтып қалбаңыз, жолдан құлап кетпей. Авайла. Ой, беріңіз. Құлап кетсіңер, қайра башынан башташ керек болып қалар. Байке. Алтынбек байке. Қолдайыз. İçine kaldı. İyi. Stop! Bravo. Бұл түгейлер жақсы ықман қолданышты. Байке жақсы лебе? Қанша ол дейсіз? Қанша. Қанша ол дейсіз жеңе? Елестет көріңіздер, санап көріңіздер, ойланып көріңіздер. Қанша олышы мүмкін? 1 минут. Сіз қаншада ойлайсыз? Енділісін әлі. Сүйікті туғандар, байқаңыздаршы қандай кичпейіл адамдар, бұлар 1 минут емес 48 секундта. Алтынбек әсел, дегілі бұға чейін 2 ұпай бар әлі. Бұлар бүгін жақсы келетішат. 3 ұпай менен жалпысынан 5 қосылды. 5 ұпай. Осымен бүгінгі біздің түгейлер таймасындағы ойынымыздың жеңүүчүлөрү. Тағы қайта кетелі. Жаңылы бізге қосылып тұрып, көргендер дарора жеңді, неге үй бербей қойдыңар деп ойланып отқандар болады. Ар бір берүүзден кейін үй бере тұрған деңгейлерге Құдайым насибет жетелі бұйырса. Ар берден кейін үй беріп салғанчы. Бирок биздин бирле үйүбүз бар. Буну жалпы сезон бүткөндөн кейін анан беребиз. Эми турган нерсе. Болбосо ар бирөөңүздөр эле жыл сайын иштеп үй ала алганга кудуретиңер деле жетпей атпайбы. Ошон үчүн биздин жеңүүчүгө үй беребиз. Азыр булар ушул берүүнүн жеңүүчүсү болду. Жарым финалга өттү. Сүйлөштүкпү? Түшүндүктүү эле болду окшойт. Бир кол чайып коюңуздар. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Келиңиздер, ортого чакырабыз дагы. Куттуу үйдөн куру чыкпайт дейт. Биздин Дөлөт курулуш компаниясы жеңүүчүгө 1 бөлмөлүү батир берет. Андан сырткары ар бир катышуучубузга ушундай сувенирлерди даярдап койгонбуз. Дөлөт курулуштун атынан урматтуу мырзалар, байкелер, сиздер үчүн мына белегибизди кабыл алып коюңуздар. Дөлөт курулуш компаниясынын атынан баарыңыздарга чоң рахмат. Жана эске салабыз, 15 жылга чейин башкапкы төлөмү жок батир алам десеңиздер, сиздер дагы биздин атыбыздан түгөйлөр таймашынан санжарайтты го деп алё дей бериңиздер. Дөлөт курулушка ыраазычылык. Жана биздин түгөйлөрүбүзгө үй бүлөдө бала чака деген болот. Бала чаканын ден соолугуна кам көрүш үчүн Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн биздин расмий демөөрчүбүз мини-миниден ушундай жакшынакай жалаяктарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жеңелер. Асайын биздин айымдарга, бөбөктөргө бир кол чайып. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин оюнубуз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада дагы мыкты таймаштар сиздерди күтүп турат. Анда эмесе бир жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ой пикириңиздер менен, комментарийиңиздер менен Instagram баракча, YouTube каналыбызга дагы жазып койгонду унутпаңыздар. Биз ар бирөөңүздөрдү окуйбуз. Биз сиздер менен биз Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана түгөйлөр таймашы. Сак саламатта калыңыздар. Чоң рахмат.